достор, мына ушундай тамак жеп ошол эле учурда сиздер менен баарлашуу долбоорунда биринчи жолу катышып атамын. Өтө сонун долбоор экен. Бирок мен бул долбоорду алгач рет көргөндө абдан ошол Корея ашканасын жегим келди. Себеп дегенде бир эле учурда ачуу, бир эле учурда шорпо, бир эле учурда мындай сонун фунчоза бар экен. Фунчозанын аты чапче. Ал эми бул шорпонун аты кальбутан деп айтты болуш керек. Кантсе дагы бул корейлердин ошол өздөрүнүн тамактары экен. Өзгөчө мага бул жакта ушул тамакты даамдуу кылып жасаган ашпозчу эжеге ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде ар бир тамакты жакшы маанай менен, жакшы мээрим менен жасасаң, ал сөзсүз түрдө даамдуу болот. Салфеткаларды жаныма алып алайын дагы. Мен алдымда чоң кашык бар экен. Чоң кашык менен мына ушундай таякчалар, темир таякчалар экен. Көбүнчөсү биз жыгач таякчаларды байкайбыз. Бир эле колдон ыргытыла турган таякчалар билет, бирок жыгачка караганда мына ушул темир таякчалар менен тамактанган ыңгайлуураак. Анан биздин бул жакта шорпобуз дагы темир идишке коюлуптур. Бул жерде кадимки эле уйдун шорпосу экен. Бирок ошол тамактанардын алдында мен сөзсүз түрдө бир аз суу ичем. Ашказанда кичине чайкап. Сөзсүз түрдө баардык эле тамакты жээр алдында биз бала кезден бери эле кулагыбызга куюп койгон ата энемиздин бир насааты бар, айткан тарбиясы бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтышыбыз керек. Аракет кылып жейм. Жаңы эле түш доктурдан, жаңы эле эмес, бир топ эле убакыт болуп калды. Бирок ошондо дагы ооз тарабында кичине өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Эгер байкап калсаңыздар, анда анестезияны кичине тарап, кичине тарай элек мезгили. 3 саат 2 саатка чейин тамак жеп эле аткан, бирок мен аябай ач калып кеттим. Жеп берейинчи. Биринчи баптан баштасак болот. Анан помаданы алып коебуз. Себеп дегенде помада менен тамактанганы жаман көрөм. Сөөктөн эт ажырап сонун кылып бышкан экен. Бул жерде кичинекей мындай лапша жүрөт, бирок жумурткадан жасалган окшойт. Уйдун шорпосуна бул гүрчөн да кошуп жешке окшойт. Алдыдагы кичинекей шүчүрчүлөрдө кичинекей салаттар бар экен. Ошолорго өтөлүк. Корея ашканасында дароо эле мен ушул кимчи салатын алдырам. Себеп дегенде абдан жакшы көрөм. Бул ачуу капустанын салаты, ачуу кошулган. Чики картошка. Картошканы ошол чики жесе пайдалуу экенин билебиз. Бышырылган экен. Бирок буга бышса керек. Буга бышкан картошка окшойт. Демек бардык витаминдер камтылган картошка.
болсо деңиз өсүмдүгү менен бадыра экен. Деңиз өсүмдүктөрүн биз абдан көп жешибиз керек, себеп дегенде биз океандан аябай алыс жашайбыз. Ошондуктан бизге жол жетишпейт. Экрандар жагындагы көрүп жаткан бардык инсандарга дагы бир салам жолдойм. Тамагың аш болсун, тамагың даңдуу болсун, тамагың таттуу болсун деп айтып жаткандар болсо, анда аябай ыраазычылыгымды билдирем. Көкөрөмө колумду жүрөгүмө кармап. Мен эгерде жанымда отурсаңыздар, мен сиздер менен бөлүшүм мүмкүн чын эле. Мынтип кармап жармысын сизге берип, анан жармысын. Мен бул эмне экенин түшүнбөй калдым. Аябай жумшак бир жумуртканын куймасы экен. Менимче бул омлет окшойт. Жок. Жумуртканын кошулмасы бар. Оладьи окшойт экен. Ичине un кошулса керек. Анан 5-чи биздин мындай кичинекей жыныбыздагы тамак бул соус экен, кара соус, соя соусунда чыланган жумуртка, сууга бышкан жумуртка. Мен кайра кимчини жегим керек, себеп дегенде ачуум аябай табитти ачат. Аппетитти. Жакшы айтылган да сөз бар. Мен тамак жеп жатканда эч нерсе укпайм, эч нерсе сүйлөбөйм деген. Боюнча орус тилинде көп колдонулат. Тара-та-та-та. Барабандын кичинекей эмеси болду. Жарнамалык калышы. Чапчи бул эме экен. Пунчоз экен. Үстүндө жумуртканын кесилмеси, уйдун эти, болгар мурчу, болгарский перец, кунжут менен себилип, анан кийин мындай кара козу карып кошулган экен. Пунчозанын негизи алып келери менен ысык кезинде, музда элек кезинде жеш керек. Себеп дегенде бир аз муздап калса, башта билебиз айылдар бултуйп калат. Ошончо дагы кайрадан шарпого. Эмне пунчозага өтөбүз. Пунчозаны жылуу кезинде жешибиз керек. Биринчи жолу камераны коюп тамак жеп атам, бирок бардык нерсени жашоодо биринчи жолу жасап көрүш керек деп турат. Мен эсимде калат эми биринчи жолу мен дагы камеранын алдында отургалы тамактангам. Аябай даңдуу экен. Аябай даңдуу экен. Кашык менен бир аз өзүнүн жардамдашат окшойт. Камаганда чогултканда астында пунчозуларды чоалып жатпай, акырын чоң кашык менен кармап
түшкүзүбүзгө чейин албасак болот эгерде биздин таагыбыз алыс болсо. Мен мырза аттуу бир тууган энем бар. Азыр ал 18 жашта, Грецияда билим алып атат. Ошол тамашалап айрылмаган өтпөй. Мен бир кыз менен сүйлөшүп атам дейт. Анан кийин кафеге тамактанганга барганда тамак заказ кылбайсың десем, сен заказ кыл тамакты деп айткандан мен лагман айтып койгом дейт атайын. Лагманды кантип жейткенин көргүм келген дейт себеп дегенде кыздарды текшергенде. Мындай кылбаттык менен ошол тамакты дагы аябай акырын мындай май чачыратпай жесе демек тыкаан кыз деп ойлошот окшойт. Билбейм, бирок мага бирин айткан сөзү жакты. Лагманды сиз жегендей кылып жейтпей, же болбосо мен жегендей кылып жейтпи деп ошону көргүм келди дейт. Мен ар дайым лагманды чоң кашык менен вилка менен жейм, чогултуп. Апам эле айтыр, эки колдоп тамак жейсиң деп. Кудай эки колду берген да, бирөөсү иштеп атканда экинчиси ага жардам берип турсун деп. Тамак жейтканда көп, негизи мен көп сүйлөгөндү жакшы көрбөйм. Негизи үйдө тамактанып жатканда көп сүйлөбөйм. Анан апам айтат, "Деги биз менен деле сүйлөшүп койчу" деп анан айтам. Апа жумушумда эртеден кечке сүйлөп жагым ооруп кетти. Сүйлөбөй отуруп турайынчы берес деп. Көрсөтүүнү өчүрүп токтотуп же жылдырып салбаш үчүн мен сонун нерселерди айтып берип турам азыр сиздерге. Чет мамлекетке чыгып, башка өлкөлөрдү кыдырып, башка инсандардын дагы улуттук тамактары менен таанышып, даамдап көрүү бул абдан сонун нерсе. Канчалык ар кандай даамдарды татып көрсөң, канча ар кандай тилди угсаң, чындыгында өзүңдү бир аябай бактылуу сезет экенсиң. Көп нерсе өзгөрөт экен. Ар бир улуттун тамактарын көрүп, эмне үчүн биз ушул тамакты балким кыргыздар биз жасаган эмеспиз, биз ойлоп тапкан эмеспиз деп кээде ойлонуп коем, мисалы үчүн. Ошол эле улуттук тамактардан мисалы үчүн албай калдым. Мисалы улуттук тамактардан мага Кытай ашканасы абдан бай деп ойлоймун. Албетте эми кытайлардын деле арасында таза эт, таза тамак жасап, даамдуу тамак жасап, түркүм даамдарды бир эле учурда жайгандар бар. Андан кийин мага ошол Корея ашканасы жагат. Себеп дегенде Корея ашканасы дагы таза, сонун пигожилери жагат. Мага крахмал камырдан жасалган. Крахмал аябай эле пайдалуу, өзгөчө. Ким камырдан толуп кетем деп корксо, камырды крахмалга алмаштырсаң болот. Сүйлөгөндө тамак жеген токтоп калып атат. Тамак жегенде сүйлөгөндө токтоп калып атат. Мен кайра шоккого кеттим. Мен ушундай улам тамактарды аралаштырып жеген жакшы көрөм. Өйдө да бышырганда бир эле тамактын түрү эмес, бир эле учурда мен ашканамда духовкадагы иштеп турат.
газдын аз эле дегенде 3 көз иштеш керек. 3-4 ар кандай тамак бышат. Барлык нерсеге жетишип, тамактарды түрдүү кылып аз-аздан жасаган туура деп ойлойм. Эти аябай сонун бышыктыр. Жакшы жомокторду да айтылат. Бир байдын үйүндө байдын баласы жалаң гана эт жечүп экен. Андан кийин бирдейдин баласы болсо бир гана шорпо менен чоңойгон экен да. Анан ошол этти көп жеген бала кийин көп ооручу болуптур. Ал эми бир гана шорпо менен чоңойгон бала аябай дени сак болуп, оорубай, анан 2 эсе күчтүү чоң болгон экен. Демек, тамактын күчүнүн бардыгы анын ичиндеги ингредиенттерден дагы ошол шорпосунда. Өзгөчө биз кыргыздар шорпо ичпесек болбойт. Мен шорпо ичпесем кадимкидей калчылдап баштайм. Европада 1 ай болуп келдим. Такыр шорпо таппай, маанайым чөгүп, анан аягында ошол орус ашканасын таап, сүйүнүп, борщ тапканыма ошол жактан чыкпай, акыркы жума тамактандым. Түшүмө чейин шорпо келди. Биздин камырыбыз, 5 бармагыбыз. Баары бир жумада бир жолу шорпо камыр жеп турушубуз керек. Европада өзгөчө, мына Италияда, Римде, Миланда, Венецияда деле бир сонун окуя болду. Чоң тарелкага 4-5 кичинекей равиоли алып келип койду. Андан кийин аны терип жегенден кийин курсак тойбой калды. Анын баасы дагы бир 48-50 евроны тегерегинде экен. Мен күлүп атпайм, биздин мындай акчага бир чоң табак 5 бармак алсак болмок деп. Анан шорпо буйрутма бердим. Не алып келди дейсиздер? Ондай болгон чөйчөккө, ушундай чөйчөктүн тереңдиги ушундай калганы жайылган экен. Суу. Ал суунун ичинде кичинекей сабиз, пияз, кичинекей мындай картошканы, эзилген картошканы кичине 4 бурчтук бөлүктөрүн кошуп коюптур. Дагы жок. Министрон деген овощной жашылча суп экен. Дагы такыр жок. Ошондон Италияга барганда жалаң камыр жей берип, пицца жей берип, шорпону аябай эңсесеңиздер, орус ашканасын же мына Корея ашканасын издеңиздер. Бул Корея ашканасынын мына шорпосу биздикине аябай окшош экен. Болгону камырдын ордуна кайра эле бул жакта дагы ушул эле пунчоза жүрөт. Болгону пиязды дагы туурап, редисканы дагы туурап салып коюптур. Демек даамы. Мына шорподо бир даам, өзгөчө даам чыгып аткан, көрсө редисканын даамы экен. Бир кишиге аябай эле көп го. Бул табакта шорпонун жарымысына да түшө албайм го. Эми тарапын жозага кеттим. Мен көбүнчөсү айтат, 3 кыздын энеси болуп, аябай келбетиң арык турбайбы деп. Мен чындыгында камеранын мындай камера жок жанды көргөндө аябай өзүм арыкчырай эле, боюм деле узун эмес да. Анан көбүнчө көрүп калам, мени
милиция кызматкерлери токтоткондо боору ачыгандан ойлоп жүрүшөт деп. Кичине келе турбайсыңбы, ары келе турбайсыңбы, кетирчи дегенде. Бирок тамакты көп жейм. Аябай тамак көп жейм. Болгондо дагы аябай даамдуу тамактарды жакшы көрөм. Кандай десем, ачка болуп туруп бир жолу тамак заказ кылгам. Аябай бир тамак жегим келген да. Мясо по-французски болуш керек эле, картошка менен эттин кошулмасы бар. Күтүп атам, жок, жанымдагынын мантысы да келди, жеп алды. Тике бардык заказ кылган нерселердин баары келди, десертине чейин алып келип, менин тамагым жок. Ачка адам аябай көңүлү жаман го. Bir учурда тамагым келди. Жейин десем, эртең капкатуу, картошкасы бышпай калыптыр. Картошкасы капкатуу. Даамы да жок, анан былжыратып көп майонезди сүйкөп салыптыр да. Учпай эле отуруп калдым. Ылдый карап отурдум да, анан кийин мен өтө ачык болгондо билесиздерби эмне кылам? Учпай отуруп ыйлай берем. Анан отуруп алып ыйладым. Күлсөм да көзүмдө жаштар ар дайым даяр эмнегедир меники. Анан чыкпай эле отуруп аябай ачык болчумун анан ыйлап кирдим. Акырын көзүмө жаш агып атат, анан эмне болду дейт. Эмне телефондо бир нерсе окуп калдым, эмне болду? Аябай кабатырланып башташты. Мен болсо эч нерсе дей албайм, мен 40 мүнөт күткөн тамагым чийки даамы жок болуп келсе, ошентип жей албай да койгом, эчтеке деп айта албай да койгом. Ошол бойдон нан менен чай ич, курсагым кичине ал да. Кандай десем, аябай көңүлүмдү түшүрө турган нерсе ошол эле. Ачык болуп калган эле көңүл аябай катуу түшөт. Эч нерсеге көңүлүм жок болуп калат. Эмне үчүн мен толбойм? Мен ушундай апам айтмакчы, чукуп жеп туруп, анан бир аз курсагым тойгондон кийин эле тамак жей албай калам. Бирок ар 2 саат сайын сөзсүз түрдө азырдан тамак жеп турам. Негизи аздан тамак жеп турсаңыздар толбойсуздар. Анткени ашказан кичинекей бойдон калат да. Эгерде аябай дароо эле ачка жүрүп туруп көп тамак жеп алсаңыздар, дагы үстүнө тамак жесеңиздер, ашказан чөйүп кетти, ал ашказанды толтуруш кыйын болуп калат. Азырдан бул Корея ашканасынын аталышы жакты. Чынындагыдай окшойт да, Gangnam Style. Gangnam Style. Кореясы. Тетте жалгыз тамак жеген жаман. Өзүнөн жашынып, урданып жаткан. Мен өзүңүз жалгыз тамак такыр жей албайм. Бирөө жанымда отурбаса, чай да иче албайм. Бирок камера турат деп жеп атам. Кечинде ар дайым чай ичип уктайбыз. Барып уктап калса, кичүү кызым мени уктамай уктабайт. Анан жаныма отуруп калгам. Лик отур, мен чай ичейин. Сен да чай ичесиңби, десем алда. Дейт. Ошондо эле балдардын баардыгын жатар алдында сөзсүз түрдө чай ичип анан жашыш керек деген нерсени үйрөтүп коет экенбиз. Мен да бала кезде бир ушинтип үйрөнүп калсам керек. Жатар алдында чай ичмейм, уктай албайм. Абдан тамак жасаганды жакшы көрөм. Эгерде ырчы болбой калсам, балким
ашпозчу же уж кондитер болот деп ойлойм да. Тамак жасаган аябай жагат мага. Ушуну ырахат алам. Жакын арада өзүмдүн рецепттерим боюнча сонун таттуулар, кондитердик таттуулар сатылган. Кичинекей ресторан десем болот, кофейня десем болот, ачып атам. Барыңыздарды чакырам. Бишкек шаарынын борборунда, Токтогул Озбеков көчөсүнүн кесилишинде. Карамель Beauty, Карамель City талшында карамелдин кошулмасы бар баардык десерттер болот. Не кылабыз? Баары жейбизби? Мурун мен ачууну көп жактыра берчү эмесмин. Көп деле ачуу жегим келчү эмес. Мен акыркы күндөрү аябай ачуу шорпо, ачуу салаттарды, ачуунун кошулмасы бар тамактарды жактырып койдум. Таттуу азайып калды. Таттууну көп жеп койдум окшойт. Катуу ачуу жок. Ачуу жатканда сүйлөбөш керек. Анткени катуу дем алсаңар, ачууга чакалган. Эма өзгөчө конокто отурганда катуу чакаласың го. Дем албай отура бересиң да. Жете берсем экен деп коюп. Уялганман мен жебей калдым. Азыр камера өчкөндөн кийин мага баарын жеп салам. Уялып атам просто. Камера версин. Да, и после идиштерли калат азыр. Сөп менен кошуп кетет шорпо. Шорпо деп коем эт. Караңыздарчы, моунда сонун биттер бар экен. Эми аш болсун, сөзсүз түрдө тамактануунун бир жакшы эрежелери бар дасторкондо. Бизде улуу киши столдон туруп кетмейинче кичүүлөр турбайт. Анткени улуу киши сөзсүз түрдө бата ачыш керек. Жеген тамагыбызга жаратканыбызга ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан улуу киши келмейинче бизде эч ким тамакты ооз тийбейт, жебейт. Сөзсүз түрдө улуу киши отургандан кийин анан кийин тамактар жейлип башталат. Мына ошол нерсеге балдарыбызды көбүрөөк үйрөтүп, ошол нерсеге көбүрөөк чакыралы деп элем. Себеп дегенде үйдө улуу кишини, үйдөгү сыйлуу кишини балдарыбыз ар дайым күтүп, жана ошолордун көз карашы менен отуруш керек, туруш керек деп ойлоймун. Бизде столдун үстүндө ар дайым биз ошо тамакка чогулганда, атам, апам, бир туугандарым болуп отурганда, атаман уруксат сурап анан кийин турабыз. Ата уруксатпы, мен тура берейин. Башка бөлмөгө бара турган болсок дагы. Жок, кызым, кирпикте чогуу отуруп, чогуу аягына чейин тамакты баары жеп бүтүп, рызкыбызды калтырбай, анан кичинекей бата менен тамакты чогуу апаңарга жардам берип жыйнаштыргыла деп айтсак, ал нерсе сөзсүз түрдө закон түрүндө болот. Баарыңыздарга дагы бир салам жолдойм. Аябай сонун долбоор экен.
биринчи жолу айтып атпайбы ошол катыштым деп аябай мен үчүн кызык болду. Мындай сонун видеону сиз дагы тартсаңыз болот. Маңдайыңызга телефонду коюп же болбосо мына ушундай камераларды коюп сонун тамактарды үйдөн жасап, ошол тамак тууралуу айтып берип, баарлашып, мен ойлойм ар бир эле нерсени биз көргөн нерсени туурай алабыз деп. Бирок оригиналу мына ошол каналда экен. Баарыңыздарга дагы бир салам жолдойм. Эгерде кызык болгон болсо, анда комментарий бөлүмүнө жазып коюңуздар, суроолорду узатсаңыздар болот. Мен дагы өзүмдүн Анжелика Кайратова деген YouTube каналындагы аккаунтум аркылуу бул каналдын астындагы комментарийлерге жоопторумду беремин. Ар дайым сиздер менен байланыштамын. Саламым менен Анжелика.